Mervel колледжине Global Юграт программасы аркылуу келип калдым. Бул программа биринчи курстан үчүнчү курска чейинки студенттерге арналган программа. Mervel колледжин мага таңдаган себеби бул мен өзүм кичинекей айылдан болом. Айылымдын аты Аманбаев. Ошон үчүн дагы бул жактын элдерине, бул жактын жашоосуна тезирээк көнүп кетет деп мени ушул колледжге жөнөтүштү. Ошондой эле биздин мен Кыргызстандагы университетте 1200дөн ашык студент окуйт. Мервилде дагы 1200 студент окуйт. Ошон үчүн дагы мен ойлойм мени Мервил колледжине жөнөтүштү деп. Андан тышкары программа жөнүндө айтып кетсем, программа 3 турдан турат. Анкета жөнөтүп, андан тышкары 2 эсе жазышы керек студенттер. Мугалимдерден 2 мүнөздөмө кат алышы керек. Экинчи турдан өтсөң, үчүнчү тур бул тест, TOEFL тест. Ошол тесттен 70 балдан өйдө балл алсаң, ушул программага өткөн болуп эсептелинесиң. Ошондой эле 3 сынактан өттүм. Анан 2 ай өткөндөн кийин Mervel колледжине 1 жылга жөнөтүштү. Программанын ичинде ошондой эле Host Family деген өзүнчө программа бар. Host Family кыргызча которулганда конок үй бүлө деп которулат. Себеби америкалык үй бүлө менен жашап, Американын маданияты, элдери жөнүндө үйрөнүш керек деп ойлойм. Менин конок үй бүлөм аябай жагат, анткени биздин хоббилерибиз окшош. Мен жаныбарларды жакшы көрөм. Джули дагы жаныбарларды жакшы көрөт. Алардын ити бар, анын аты Барли. Барли менен ойногонду жакшы көрөм, анткени ал аябай акылдуу жаныбар десем жаңылышпайм. Экөөбүз тең окуганды жакшы көрөбүз. Мен аябай журналист болгон үчүн дагы жаңылыктарды окуганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн добуш берүүндө кайсы кандидат утуп жатканы жөнүндө дагы кандай тема болбосун, экөөбүздүн оюбуз дагы окшош. Ошон үчүн мен ойлойм, конок үй бүлө аркылуу эле Американын маданиятын көбүрөөк үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Азыр англис тили программасы аябай интенсивдүү программа. Анткени эртеңки саат 9-дан баштап кечки саат 3-кө чейин окуйм. Андан тышкары чыгып алып, библиотекага барып, сабактарымды жазып, досторум менен жолугуп, андан тышкары бул жакта волонтерлук жумуштарды кылышыбыз керек. Бул программанын ичинде 20 сааттан ашык волонтерлук жумуш кылышыбыз керек. Бул программанын бардык катышуучулары волонтерлук жумуш кылышы зарыл. Ошондой эле, мисалы үчүн, волонтерлук жумуштар катары мен Global Citizenship Organization деген клубду таңдап алдым. Бул кыргызчага которулганда эл аралык студенттердин организациясы деп которулат. Ошол клубка лидер болуп таңдалдым. Азыр ошол клуб менен тыгыз байланышта иштеп жаткан убактабыз. Мисалы үчүн ар бир 5-күнү ар бир өлкөдөн келген студенттер өздөрүнүн өлкөлөрү жөнүндө айтып берет. Андан тышкары биге катышам. Бийлегенди өзүм кичинекей кезимден баштап жакшы көрөм. Кызык болгон үчүн мага кызыктуу болгон клубтарга жазылганга аракет кылдым. Эмкичирээктен баштап көбүрөөк журналистикага көңүл бурам деп ойлойм, анткени азырынча англис тилимди өздөштүрүүгө көп көңүл бөлүп, көп убактымды англис тилине эле жумшап атам десем жаңылышпайм. Мен ойлойм, бул программага өтүш үчүн ар бир катышуучу англис тилин жакшы билиши керек. Анткени англис тилин жакшы билүү менен катары ар кандай конференцияларга катышкан, Кыргызстандагы активдүү жаштарды камтыган программа. Бул программа көп жылдан бери иштеп келет Кыргызстанда. Программалардын бүтүрүүчүлөрү дагы аябай белгилүү десем жаңылышпайм. Аябай көп мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын жаштары дүйнөлүк аренага чыгып, лидерлердин санын толукташ үчүн англис тилин жакшы билиши керек деп эсептейм. Мен журналист катары ошон үчүн англис тилин таңдап алдым. Бирден бир аргументтердин бири, сочинение жазып жатканда англис тилин үйрөнгүм келет, американисттердей болуп сүйлөп, ошону журналистикада колдонгум келет деп билдиргем. Ошол үчүн дагы мен ойлойм, бул scholarship'ти, бул сынакты утуп алдым деп. Бул мен үчүн чоң жетишкендик.
Кыргызстанга кайтканда мен The Voice of Alato деген англис тилиндеги газета бар. Ошол жака иштегим келет. Себеби журналист болгондон кийин сен бир тилди аябай мыкты билишиң керек. Менин оюмча азыр бул мен үчүн англис тили. Анткени англис тилине аябай көп убактымды бөлөм. Бир жыл жашагандан кийин англис тилим дагы будан да мыкты болуп калат деп ойлойм.